Урматтуу агайын мусульман бир туугандар, мына Кудай кааласа айт маселесинде Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, айттан кийин Шаввал айында кимде ким 6 күн ороза кармап кое турган болсо, ал жыл бою ороза кармагандай соопту ала берет деди. Ошондуктан иншалла Кудай кааласа мына бүгүнкү акыркы күн болуп калышыбыз мүмкүн. Себеп дегенде бардык такыйкаттар ушуга келип атат. Эртеге буюрса иншалла мына айт намаз мына азыр күн баткандан кийин ошого чейин убактыбыз бар экен. Аябай бул акыркы орозобуз туугандар тияк бияк бекер сөздөрдү токтотуп, азайтып, көбүрөөк Аллага зикир кылып, көбүрөөк Аллага истигфар кылып, я Алла ошо Рамазан айды мен жакшы кадырлай албай калдым окшойт. Жакшы өткөрүшүм керек эле, кандай сен буйргандай. Мен каалагандай эмес, кандай сен буйргандай өткөрүшүм керек эле, ошондой боло албай калгандыгына я Алла мен кечирим сурайм деп, кийинки Рамазан айга дагы я Алла сен аман жеткир деген дуаларды көбүрөөк кылып, Куранды окуп, ушул Рамазан айдын акыркы күнүндө ушу биз мүмкүн болушунча ибадатты азыр өткөрүп, ал эми эртеге айт болсо, биз айт өзү орозо айт бир эле күн болот. Курбан айт 3 күн болот. Макулсыздар? Bir gün andan keyinle karmayı versek bolot 6 gün. Azır biz denemiz gönüp kaldı tuğanlar. Manaki oşonduktan inşallah 6 gün, bir günü bir saparga çıkıp kalsanız, je toyta jakşılık jamandık bolup çay payga çakırıp kalsa eştek emez. Bir aydın içinde karmak koysanız bolot. Bir aydın içinde 6 gündü sözsüz katar karmasın degen zarılçılığı yok. Bir ayda karmak koysanız bolot. Oşol Kuda kalası jıl boyu oroza tuttu degen soğuptu alıp koydu ekemiz de. Kanday ulu. Karmayız mı inşallah? Ertege inşallah sağırlap жақшынакай жоонуп, мына бүгүнкү түндөр жөнөкөй түн эмес. Ыйык түндөр. Ким ушу түндө ибадат кылып, ойго өткөргөн болсо, адамдардын жүрөктөрү өлгөн учурда бунун жүрөгү өлбөйт деген. Бул деген кыямат күнү адамдардын жүрөктөрү өлгөндө, бардыгы чачыраганда, ошондо да бунун жүрөгү өлбөйт дейт. Бул жөнөкөй түндөр эмес тугандар. Ошондуктан Алла Тааланын өзгөчө рахматы жай турган түндөр. Биз жакшынакай жуунуп, тазаланып, кырынып дегендей мисвак жакшынакай колдонуп, атыр себинип, жаңы кийим болбосо да, эски кийим болсо да аны жууп, жолдо такбир айтып барыш керек, айт окуй турган жерге. Айт окуй турган жерге. Жаштар, ден соолук жакшылар аянтка барыш керек. Анча-мынча карылар, тияк-бияк кечигип андай-мындай болуп калгандар, алар мечитке келиш керек. Бул дагы бир чоң ушундай ынтымактын бир көрүнүшү. Алып чоң бир аянтта бардыгыбыз бирге отуруп, бирге ошол жерде намаз окуп, бирге хутба окуп, бирге колубузду көтөрүп, амин деп Алла Таалага жалдырап жалбыраган, бул башкача нерсе тугандар. Ошондуктан иншалла такбир айтып барыш керек болот. Айт намаз менен, орозо айт менен курбан айттын айырмасы, курбан айтта үндү чыгарып айтып барат. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп курбан айтты болсо, анем орозо айтта үндү акырдыраак эле айт. Кайсы жол менен барсаңыз, башка жол менен үйгө кайтыңыз дейт. Орозо айтта бир аз таттуу нерсе жеп барыш жакшы тасырлар. Курбан айтта ачка барып, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам саарлап эч нерсе жебей, намазды окуп, хутба үйүнө келип, курбанчылык кылып, анан жейт эле. А орозо айтта кичине бир аз бул дагы сүннөт болот, курмобу же болбосо бир аз таттуу нерсени кичине жеп тияка баргангачы. Албетте ушу бараардан мурда фитр садаканы берип коюш керек тугандар. Караңыз, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, Пайгамбарыбыз өзү мейизден фитр садака берет эле. Мен бай адамдарга кайрылып кетет элем. Ошо 30 сом не бул? Сиз мисалы бала чакаңыз менен көп болсо 100 сом, 150 сом болот деген. Ол бир кембагалдын эле курсагы тойбойт. Мынакей 384 сом дейт мейиз. Колунда барлар. Албетте буга да өтө берет. Арпага да, курмага да өтө берет. Эң болбодо будайга да өтө берет. Будайдык 30 сом деп эң бул ар бир эркекке, аялга, жаш балага, карыга, кулга, бошко мойнуна милдеттүү катары бул аркылуу эки иш болот. Кандай? Орозодогу билип билбей кемчилдик кетирген фитр садака менен толуктанып кетет. Экинчиси хадистерде келет, асман менен жердин ортосунда фитр садака бербесе асылып калат экен орозо. Ошонун кабыл болгонуна себеп болот. Албетте бул жердеги мисалы дайыма биз айтып келебиз, өзүңүздүн колуңузда иштеген кембагалдар бар, оорукчандар бар, муктаждар бар, инвалиддер бар, жетимдер бар, жесимдер, жесирлер бар. Ошолорго 384 сом бир не экен? Ошолорго канча аялыңыз, бала чакаңыз тияк бияк менен чогулуп туруп, ошого берип коюңуз.
эчтеке эмес. А эгер ага мүмкүнчүлүк эмеспи, Кудайга шүгүр, мына мечитте атайы фитр садакалардын яшиктери бар. Буларга да берип койсоңуз, булар иншалла жамаат менен баары текшерип, максаттуу муктаждарга жеткирилгендин кепилдиги бар. Макулсуздарбы? Алла Таалам иншалла кабыл кылсын. Айт майрамыңыздар Алла маарек болсун. Алла Таалам иншалла кийинки Рамазанда да ушундай бир жакшы көрүнүштө маанайыбыз жарык, дин соолугубуз чын, ыйманда, достукта, ынтымакта жолукканга Алла Таалам өз жардам берсин. Амин.